Саламатсыздарбы? Мен Ырысбек кызы Айдана, Медиа 24 каналы. Бүгүн Медиа 24 каналы тылда эмгектенген, кылым жашаган 103 жаштагы Сейилхан апанын үйүндө коноктобуз. Апанын жашоо турмушу тууралуу кененирээк баяндап беребиз. Биз Сейилхан апанын жанына келип калдык. Апа, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы турасызбы? Балдарым кандайсыңар, жакшысыңарбы? Атман ачык болсун, маңдайыңар жарык болсун. İstеген ишке ийгиликтүү болсун, өмүрүңөр үчүн болсун. Жакшы апа. Апа, өзүңүз канчанчы жылы төрөлдүңүз, кайсыл жерде төрөлдүңүз? Ошол тууралуу толугураак айтып берсеңиз, жана согуш учурундагы тылда эмгектенгениңиз. Кайсы жылы, кайсы кандай төрөлгөн. Анан энем кайтыш болуп өлүп калыптыр. Тууган энем. Анан кийин бири айлаттыр атам. Сасилетен. 41 жашында өлүп калды атабыз. Мен чоңоюп. Эркек бир тууган жок. Кыздан эле экөөбүз. Анан тууган атабыз менен туугандар бар. Эптеп. Энебиз менен чоңоюппуз. Атам ошо кийинки алган аялдан бир эркек, бир кыз төрөптүр. Эркеги да өлүп калыптыр. Анан кызы мени менен кошо жүрүп. Ошо энебиз менен кошо жүрүп, чоңойдук, өтө төмөн болуп, малыбызды ортого алып, атабыз өлүп калып, дабай кордукту көрүп жүрүп, анан кайындай жүрүп, уруч, балам. Кордукту көрүп жүрүп, жашоо кыйнандакы, уруш баштаса, жокчулук деген, балдар тап кетсе, анан ата-эне менен калсак, кыйын эле турмуштарда. Өтө өттүрбөйбү жашоо. 45-жыл толду. Илейин атам өлгөнгө кара желек көтөрүп, кайгырганбыз көчкөндө деп, ыйлап, кара кийим кийип, аса күткөнбүз силеринге. Илейин атана өлгөнгө деп. Кайгырганбыз көчкөндө деп, дүйнө жүзүн мұң баскан турда беле Örüsümüzü Stalin жөн берген жок düşmanға деп, анан орта бұрғы басылған. Örüsümüzü Stalin жөн берген жок düşmanға деп, немісті қуалап шығып. 5 неміс келіп, Москвадан Тиінден келгенде, кинодон көттірмеме, 5 неміс келіп, Тиінден келгенде, шеп қармай қалып біздікі, анан мотоцикл менен келді, неміс. Ошонан кармаганда эле шеп-шеп кийинип алды, болду ошондон багынды. Анан элинден Сталин багынтып алдык. Мана ошон менен анан бүттү текменттер. Бурушу ушундай болгон. Балам. Эмал кечектеки самолет келип, мындай кара кабыргадай болуп мындай самолет келип үстүбүздөн. Ана атканы келатканы жан деген курулsun. Корголоп, тамдын түптөрүнө корголоп самолет. Көрсөң самолет жерге дары саап, чөптү куйкалап жүргөн дары саап келем экен. Кийин бизди атып өлтүрөт экен деп жүрбөйбүз. Мына ошондой кордуктар болду. Аска жетпей анан эгин бышты. Эгин бышкандан кийин birimiz kıyağız uğurdap, candı bakıp, anan uruş baştalığına keyin anan turmuş oğula başladı. Kalkımız turat muğayıp, kımbatçılık gelse de moyun berip eturabız, özüm dinlemizim. Toğmasından gel geldi, kaptalda güçüm el geldi, kanın elden içinde hoyuğanda kim bildi, oyun bilmeybiz. Bir sen tütün aytıratan ben bunu. Kotorup kalem karmasa, kolundan gelet sabettin. Oğun kolunu oynatsın, sol kolunu bilen soğurursun. Yaratkan Kudayım, Presentke, özü çeskindü olsun eline. Gayrımdı olsun, harsancılık olsun eline. Апа, сизге чоң рахмат. Сейилхан апанын жашоосу согуш учурундагы маалыматты ала алдык деп ойлойм. Ушул апаны багып аткан кызы небересине Гүлмира апага суроо узаткым келип жатат.
Гүлмира апа, өзүңүз тууралуу айтып, апаны канча жашынан алып келип багып атасыз, апаны баккандагы кыйынчылыктар ошол тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыңарбы? Апамды мен 103-кө чыкты деп аягүнү ошо 100 жылдыгын белгилегенбиз. Алып келгениме 2 жыл болду. Айылдын абасы жакпай. Анан бияка алып келип ошо багып атам да апамды. Анан апам ошо эми азыр ооручулугу деле жок. Өзү басып, өзү туруп, ошо үйдүн ичинде эле да отурганы. Эшикке анда санда чыгарып жанагынтип бастырып коебуз. Эми апам таарыныч эле жанагы өкмөткө эме кылып атат да, балам күн помош берилип атабы, эмне үчүн шаарга салып ийишпейт деп, ошо 2 жылдан бери күн помошун да көргөн жокпуз. Анан акчалай сыйлык мына кече келди. Кече акчалай сыйлык келди өкмөт тарабынан. Дагы эмнени айтып берсем? Ушу апанын пенсия жагы кандай болот? Канча? Пенсияны 12 000 сом алат. Жашында жанагы өзү айтып берип атпайбы? Ат менен келатып сууга агып кеткен депчи, комсомолго өтөбүз деп, ошо жаштар болуп келатканда сууга агып кеткен экен. Ошо бойдон документи каралбай калып, андан кийинки иштеген документтери дагы ошо берилбей калган да апамачы, ошо каралбай калган иши кылып. Анан байкем деле ошону көзөмөлдөгөнгө убактысы жеткен эмеспи ушундай. Анан мага келгенден кийин ушуларды коскоп мындай чыгып атат да, баягы күнү келип тартып кетишкен. Ошондон кийин эле баягы суралып атат да, биз деле көп эме кылып аптырбыз, ошо апамды чуркап аптырбыз деле документальный жака. Анан эми ошону сурайт элем да, ошо апамдын учету ат башыда болгондон кийин шаарга алып келип эме кылсак болобу депчи. Жана күн помошу болобу, майрамдык жанагы эмелер болот го, майрамдатып коет го, көңүлүн көтөрүпчү. Ошондойлорду шаардан келип шаарга эме кылсак болобу деп сурайын дедим эле да. Пенсиясын дагы кичине көтөрмөлөп беришсе жакшы болмок. Эми апамдын тылда калганы чындык да, согуш убагында жүргөнү чындык. Эми аны документальный деген күндө деле апам багы өзү айтып берип атат, өзүнүн тирүү турат го бул ишичи. Эми ошо карылардын күнүнө кошуп, апамды ошентип көңүлүн көтөрүп коюшсабы дейм да. Анан үйдө эле жатат, кээде багы сөз болгондо менден сурайт, сүйлөшүп отурабыз, анан айтып берсең эле баягы үмүт этет, күтөт. Анан ошону чоңдорго жеткирип койсоңорбу деп сурайын дедим эле. Чоң рахмат, сиздин сөзүңүз, апанын сөзү сөзсүз түрдө жетет деген ойдобуз, жетет деген ишеничтебиз. Сиздерге чоң рахмат, биздин берүүбүзгө макулдугуңуздарды берип, интервью бергениңиздерге сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы рахмат, чоң рахмат. Шуну менен биздин берүү аягына келип жетти. Сейилхан чоң апанын өтүнүчү аткарылат деген ишеничтебиз. Сиздер менен мен Айдана Арысбек кызы болдум. Медиа 24-түн кийинки чыгарыштарында көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.